Президентибиз ошондо январдын аягында кабыл алды. Баягы антыны кабыл алаары менен эртеси күнү мен чыгып кеттим. Себеби дегенде өтө оор жүрөгүм ооруп аткан маал эле да, ошол маалдачы. Германияга барып, Германиянын Мюнхен шаарында жүрөгүм операция жасаттым. Анан кайра жакшы болуп калдым, Кудайга шүгүр. Анан ошондо айткан эле 2 айдан кийин кайра келип туруп текшерилесиң депчи. Анан ошол убакытка туш келип калыптыр да. 28 апрель күнү мен учуп кеттим эле. Учуп кетип Стамбулга жеттим. Стамбулга жеткенде мага кабар келди. Мен уже самолетко Германияга чыгып аткан маалда кабар келди. Ушундай Кыргыз-Тажик чек арасында чоң жаңжал чыкты. Азыр учуу башталды депчи. Азыр эстесем, эстеси өтө оор, бирок эми бул тарых үчүн айтып коюш керек. Мен эч кимге муну айта эле келем. Ошондон кийин мен чечим кабыл алдым. Германияга барбай турган болдум. Самолетко чыкпастан кайра артка кайттым дагы. Стамбулдан артка кайттым дагы. Кайрадан Бишкекке карай учтум. Кийим-кечектеримди алып келип самолеттон түштүм. Стамбул Бишкектен. Это 30 күн эле эрте менен. 30 күн эрте менен уже ошол аэропорттон кайрадан кийинип алып туруп Баткенге учуп кеттим. Бул биринчи кагылыш. Үч күнгө созулган чек ара чырында Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны курман болуп, эки тараптан тең айылдар өрттөлдү. Бул кошуна жайгашкан эки мамлекеттин ортосундагы эң кандуу чек ара жаңжалы болуп калды. Баткенге Кыргызстандын ар бир айылынан жардам жиберилип, ар бир жаран Кыргызстан Баткенден башталарын сезип турду. Анан мен айттым, жок, сен барба дедим. Себеби коомчулукту көрүп турасың азыр. Өтө жаман көрөт. Коомчулук сени өтө жаман көрүп атат. Аз барам деп койсоң, азыр тимире бардыгы жаман калат. Сенин ушунчалык коомдогу ордуң дагы мындай эме болуп кетет, төмөндөп кетет. Сен айт, жок, мен үчүн мамлекет баалуу, мамлекеттин келечеги үчүн, мамлекеттин маселесин чечиш үчүн эмне деп айтса ошентип айта берсе мен барам деп тобокелге салып барып, канчалык адамдар муну урушуп сөгүп атса дагы, жок, мен барамын деп барып туруп сүйлөшүп келди да. Сүйлөшүп келди. Бул деген мамлекети үчүн, эл үчүн баарына даяр дегендин чоң белгиси да. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Balama 5 сом, 10 сом болса da жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Жашыруун сырлары бар да. Баарын айта берсең да болбойт. Мен баарын тизмелеп айтып берүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Себеби ошонун баардыгы эс акылымда турат да. Бирок анын баарын айта албайм. Кайсы маалда кантип чечилди, аны айтыш кыйын. Бирок бир негизги маселе болду. Санар Кожоевич айтты. Биз куралдуу күчтөрүбүздү күчтөнтпөсөк болбойт. Бардык күч аракетибизди, мүмкүнчүлүгүбүздү, эл аралык дипломатияны, экономикалык мүмкүнчүлүгүбүздү баарын ошого таштап туруп, ошону күчтөнтөйлү деп аракет кылды да. Бул бир эле Турцияга барганда же башкада эмес, көптөгөн мамлекеттер менен ар түрдүү деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрдү. Конечно, бул жерде негизги маселени президентибиз ошол башка мамлекеттин лидерлери менен чечти да. Болуп калды. Биз урушуп, жаңжалдашып,
бардығын столға чаап таштап қойып эшиктерден чыгып кеткен күндер болуп атты. Бардық жетекчилерибиз билет эми муну азыр айтып койсо бул мамлекеттик эле чоң сырды ачкан болбоймун. Бир убакыт болуп калды, биз Өзбекстандын премьер-министри Арипов, ал Өзбекстан тараптан ошол комиссиянын жетекчиси, биз тараптан биз анан ошол экөөбүз сүйлөшүп отуруп тил келишпей калдык. Тил келишпей калып, табыша албай калып анан урушуп кеттик. Кадимкидей кээде ушундай үнүбүздү көтөрүп, жакшы жаман сөздөр өтүп урушуп кеттик. Ал дагы бурулуп кетти, мен да бурулуп кеттим. Анан кийин анан бир аздан кийин ал кайра отуруп сүйлөшөйлү деп калды. Мен айтым, жок, сүйлөшпөйм дедим. Сүйлөшпөйм деп ушундай көгөрүп туруп алдым мен. Болду, сени мен сүйлөшпөймүн деп десем, анан кийин президентибиз ортого түшүп, тияктар менен жолу президенттер менен сүйлөшүп, анан акыры кайрадан бизди столго отургузган күндөрү да болуп атты. Кайрадан чай урушпагыла, кой. Эки өлкөнүн президенттери сүйлөшүп, кой урушпагыла, кой талашпагыла, отургула, чечкиле. Баары бир биз чечебиз, келгиле деп кайра бизди столго отургузуп, кайрадан анан биз чечүү процесстерин баштаган убакыттар да болду да. Көрдүңүз канчалык оор маселелер болгон. Ал эми бул жакта турган адамга бул жөн эле чечилип калгандай болуп көрүнө берет да. Бирок негизги маселе ошол биздин чек араларыбызды чечип алдык. Мамлекетибиз өзү юридикалык жактан эгемендүүлүккө ээ болду. Эми мындан ары Кудай буйрса чоң жаңжалдар чыкпайт. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун Жогорку Кеңеш 2022-жылы ноябрь айында кабыл алып, 2023-жылы январда Бишкекте Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеев ратификациялоо грамоталарын алмашты. Кыргыз-Өзбек чек арасын тактоодо өзгөндөгү Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстан менен алмашылып, кайсы бир деңгээлде саясий окуяга да айланып кетти. Жыйынтыгында 20дан ашуун адам камалып, кийин алар райондук сотто акталды. Убакыттын өтүшү менен Кемпирабад маселеси боюнча талкууда токтогондой болду. Кемпирабадтан бизге пайдасы мурда Кемпирабадка 1 километр баягы немеге платинага жолой алчу эмессиң да. А Кемпирабадтын платинасын өзбектер салган. Биз бир тыйын салган эмеспиз. 65-70 жылдары салган экен. А суу толот да баягы чөлкөмгө. Толгон суунун 4127 гектарын өзлөрүнөн ар кайсы жерден Баткенден баштап беркидиги Чаткал Алабукага чейин ар кайсы жерлерден 200 гектар, 100 гектар, 50 гектардан отуруп баягы жерди компенсация кылып берген жерди. Анан биз отурдук дагы айттык, макул, биринчиден Кемпирабадка биз дагы башкарууга киребиз. 50 башкара албай, платинаны ачып жапкан, шлюздү көтөргөн, түшүргөн. Анан кийин суунун деңгээлин бир эмеге келтиребиз, кармайбыз деп турган 895 баягы немеге кармайлы дедик уровеньде. А тигилер ызылдашып, талашып тартышып отуруп, мурда 908ге чейин экен. А 908 болгондо ошондо жанагы шалыларын басып калат, үйүнүн агоротуна чейин суу келет, ушундай болчу да. Анан ошентип отуруп талашып тартышып отуруп, анан 900 деген горизонталга токтодук. Эми Кемпирабад маселесин ошол саясатчылар саясий өңүттү колдонобуз деп аракет кылышты да. Саясий өңүттү колдонобуз деп аракет кылышты. Бул Кемпирабад маселесин моундай Кыргызстанга пайдалуу кылып чечиш ушуга чейинки бир дагы президенттердин колунан келген эмес. Бирөөсүнө колунан келген. Алар жакындатчу эмес. Даже жакындатчу эмес кыргыздарды. Ал эми биз ошол Өзбекстан менен маселени чечкенден кийин биздин картабыз почти 15.000 гектарга көбөйүп, 15.000 гектар жерге көбөйүп маселе чечилди да. Бирок Кемпирабадтын ошол кайсыл бир жерин ээлеп турган өзбектер ушул убакка чейин ошол 70-жылдардан баштап, 70 деп айтсам точнее болот да. Ал жерде бир 2 жыл өйдөлдү. 70-жылдардан баштап бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келген, мындан ары дагы 100 жыл колдоно беришет да аларчы. Биз аны эч нерсе кыла алмак эмеспиз.
Биз ошол баягылар сураган 200-300 гектар жерди беребизби, бербейбизби, аларга анын көп деле тиешеси, мааниси болмок эмес. Себеби алар колдонуп келген дагы деле колдоно берет. Себеби ошол маалдагы, Союз маалындагы чечкен жетекчилердин эң чоң катасы ошондо болгон да. Ошол маалда чечип коюш керек эле. Булар ал маалды чечпей калышкан. Акыры келип туруп биздин мойнубузга илинди, биз чечтик. жылы 31 мартта Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев, Эмомали Рахмон Кожент шаарында жолугушту. Бул бир гана 3 өлкө үчүн эмес, жалпы Борбор Азия чөлкөмү үчүн маанилүү дата болуп калды. Анткени президенттер үч өлкөнүн мамлекеттик чегараларынын кесилишкен чекти жөнүндө келишимге жана түбөлүк достук жөнүндө Кожент декларациясына кол коюшту. Мааниси абдан чоң. Анткени Орто Азияга, мисалы Кыргызстанга келейин, Баткенге бир инвестиция салайын десе эле чегара чечилген эмес, чыр-чатак бар. Ал жерге сүйрөп келсең да келбейт. Ошол Тажик тарабында деле, мисалы Согдийский областка бирдеме салайын десе, аган келбейт. Өзбек тарабына деле келбейт. Муну эми акыркы 30 жылдан бери эле көрүп жүрдүк да. Муну эми президент болгон адамдар жакшы билет да. И ошол эле Эмомали Шарипович Рахмон, Шавкат Мирзиёев дагы жакшы билет, ал чөлкөмгө эч ким кирбеген, инвестор кирбеген. Мындай эми ири инвесторлор кирбеген. И биздин чөлкөмгө деле. Мына азыр ири инвесторлор келип атат. Андан сырткары ошо мен азыр айтып өтпөдүмбү бая, баардыгы Орто Азияга кызыгып атканы. Анткени Орто Азияда тынчтык орноду. Бул жерде мисалы Сириядай болуп, Пакистан, Афганистандай же болбосо Украина, Орусиядай болуп эч качан согуш болбойт. Анткени согуш эмнеден келип чыгат? Согуш чегара, жер талаштан келип чыгат. Чегараң чечилбесе, жер талашып 2 күндүн биринде ок атышып кырылышып атсаң ким келет аяка? Эч ким келбейт да. Мына ошон үчүн Орто Азияга кызыгып атканы, анткени бул Орто Азияда талаш тартыш маселе жок. Чегарада болобу, экономический болобу, же саясий жагынан болобу эч кандай талаш тартыш жок деп, ошон үчүн мунун мааниси өтө жогору да. Ошентип Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан эгемендик алгандан бери чечилбей келип, чыр-чатактын негизги улагы болуп калган чегара маселесине чекит коюшту. Кыргыз-Тажик, Кыргыз-Өзбек чегарасын тактоо 3 мамлекетке тең оңой болгон жок. Узак жылдар бою бир пикирге келе албай, ондогон куралдуу кагылышуулар катталып, баардык тараптар оор жоготууларга учурады. Чегараны тактоо сын менен кошуло турган аябай оор процесс. Чечим кабыл алгандарга көп учурда саясий упай да алып келбейт. Ошол эле учурда чегараны тактоо тарыхый чечим катары бааланат. Чарчап келген билинбей калат да бул жерге суу ичкенде. Ата айылды жактан бери суу ичпеген күчтөрдөн чейин. Ошого байланыштуу суроолор сурап калайын деп атам. Анан мен сиздин 4 жыл мурдагы жаңы кызматка киришип атканда сүрөтүңүздү карап, азыркыга салыштырсам чачыңызды кичине агаралаптыр да. Кичине маселе көп эле агарап атты. Мен өзүм дагы салыштырамын. Эл түйшүгү түрмөдөн канчалык оор экен деп ошону сурайын деп атпаймынбы? Оор. Түрмөдөн жаңы чыккан кезимде жап-жаш бала экем. Чачтарым капкара, бети башым баары бириш баспаган. Анан өзүм да карап, жап-жаш бойдон экенмин дейин да. Баягы депутаттардын алдына, элдин алдына чыгып аткан эмелер, видеолорум бар го. Өзүм да кээде архивди карап туруп анан кийин салыштырам мен дагы. 5 жылда аябай карып кетиптирмин депчи. Бириш баскан, чач агарган, анан өзүм да карып кеткеним көрүнүп турат да. Элдин түйшүгү өтө жооптуу да бул. Өтө чоң нерсе да, жоопкерчилик. Эгерде баягы мурдакы президенттерди деп сындагандай болбойм, бирок бир экөө болду. Алар окшоп баягы санаң тыныч жатып алсаң, бул президенттик кызмат укмуш жакшы кызмат экен. Жыргалыңыздын баары бар, тамак ашың даяр, кийимиңди даярдап берет, только иштешиң керек, чыгышың керек, башка ошону.
анан иштебей жыргап жатып алсаң деле боло берет экен да бунчу. А бирок анда экономика өспөйт, ишиң жылбайт, ички тышкы саясатың ылдый карай кургуйлаган бойдон кирип кетет. Анан өлкөнүн ичинде экономика өспөсө, элиң тынч болбосо, аса кандай бийликтин эмне кереги бар?